Жыл сайын салтка айланган Агроэкспо 2022 айыл чарба көргөзмөсү Ош улуттук драма театрында башталды. 18-нчи жолу өтүп жаткан иш-чара 2 күнгө созулат. Жарманкеге айыл чарба техникалары, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары жана жер семирткичтер, мал чарбасы үчүн продукциялар, көчөттөр алып чыгылып, арзан баада сатылууда. Жарманке жылда өтүп келет бизде. Быйыл белгилей турган нерсе, бизде өзү тест центр быйыл биринчи жолу өткөзүп атат. Анткени мына компаниялардын бардыгы жылда келип катышып жүрүшкөн. Биздин түштүктө ушу Баткен, Жалал Абад областарында, Ош областы менен биргеликте жылда ушу 2 күндүк, 3 күндүк жармаркалар өтөт. Дыйкандарыбыз ар дайым келип, бул жерден өзүнө керектүү, тиешелүү үрөндөрдү, гербицидтерди, ошондой эле органикалык удобрениялерди, техникаларды, ошол эле убакта баягы сандан сапатка өтүү боюнча малдар боюнча дагы информациялар берилип атат. Не кааласаң ушу өсүмдүктү өстүргөнгө баардык дары дармек бар экен да. Жазын алында мына курт кумурскага карап факчо деген неме бар экен. Ошону алдым, барып азыр чачыш керек экен немеге, багдаракачы. Курт кумурскаларды сактайт экен да алманы. Биз мал чарбачылыгы менен алектенебиз, ошон үчүн жөнөкөй гана тоюттар ушун жанагы арпа уруктарды, спарсет уруктарын издеп келдик эле да. Ошолор кандай экен десек, ушу жакшы эле эми. Мал чарбасына дагы бардык дары-дармектер, дарылоо боюнча бардык немелер бар экен. Ошолорду алып атабыз. Малдардын сапаттуулугун арттыруу боюнча. Көргөзмөгө республиканын аймагынан 40тан ашык компания катышты. Арасында Гумат Кейжи атамекендик өндүрүш компаниясынын продукцияларына кызыккандар көп болду. Мындагы жер семирткичтер айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бардык түрлөрүндөгү негизги жер кыртыш климатикалык шарттарда колдонулат. Бул мисалы эмне максатта берет? Бул жердин жакшы кыртышын ондогонго жардам берет. Жакшы зеленый масса бергенге жардам берет. Түшүмдү жакшы арбытканга жардам берет. Бул мисалы көп дыйкандар алышат. Бизде бул жакта Ошто да өз немелерибиз бар, аптекаларда бизден алышат жылдагы. Ошо ар бир өсүмдүккө өзүнүн норма расходасы болот. Иш-чарада көргөзмөнүн катышуучулары жана коноктору келишимдерди түзүү, сатып алуу сатуу боюнча ийгиликтүү келишимдерди түзө алышат. Мындан тышкары алар айыл чарбасындагы инновациялар, климаттын өзгөрүшү жана ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу боюнча актуалдуу маалыматтарды, ошондой эле киреш алып келүүчү айыл чарба иштерин жүргүзүүнүн негизги факторлору боюнча кеңештерди алышууда. Жыйында мен азыр айыл чарбанын өнүктүрүү доктринасында айтып берем, анан кандай биздин ар бир дыйкан өзүнүн 1 гектар жер болобу, жарым гектар жер болобу, ошол кичинекей жерде максималдуу өзүн мындай бай болуп өнүгүп кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар деген жөнүндө айтып берем да. Көбүнчө тилекке каршы мына 1 гектарда арпа, буудай, же беде отургузуп койгон менен алар өзүн мындай бага албай калып атат да. Ошол үчүн биз муну өзгөртүп, ушу 1 гектардан миллион деген акчаларды таба турган багыттарды көрсөтүп берейин деп атам. Агроэкспо айыл чарба көргөзмөсү коронавирус пандемиясына чейин Борбордук Азия, Орусия, Европа өлкөлөрүнөн келишкен компаниялардын айыл чарба кайра иштетүү боюнча мекеме уюмдардын катышуусу менен өтчү. Эпидемиологиялык кырдаалдан улам 2020-жылы бул иш-чара уюштурулган эмес. 2 жылдан бери Жарманке Кыргызстандагы ишкерлердин гана катышуусунда өтүүдө. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.